Бүгүн таңырты экс-президент Алмазбек Атамбаев парламенттеги КСДП фракциясынын депутаттарын резиденциядагы иш кеңсесинде кабыл алды. Лидери менен жолугушууга 38 депутаттын баары чакырылган, бирок 19 барган айтылууда. Буга чейин барчу депутаттар магистралдагы Нават кафесинин алдында чогулуп автобус менен бара турганы айтылган. Бирок бул маалымат коомчулукка тарап кеткенден кийин пландар өзгөрүп, депутаттар өз унаалары менен бармай болушкан. Унаалардын номуру тизмеге түшүрүлүп, резиденциянын өтмөк дарбазасына берилген. Жарымы келбегени бул анын ичинен дагы баягы жыйынга барса барып коелу деп экс-президенттин көңүлүнөн өтө албай, көңүлүнөн кыя албай келгендери да бар. Ошол эле убакта жана Мадеминов, Мусабекова, Карамушкина, Анвар Артыков сыяктуу аябай мындай аягына чейин ошо экс-президент менен тургандар да бар. Өз калоолору менен ошол кызыктар болуп келген. Анан бунун арты менен партия экиге бөлүнүшү мүмкүн. Мурда Алга Кыргызстан, Ак жол партиялар кандай жок болсо, СДП да ушундай жол менен ушундай бөлүнүүчүлүк менен ушундай эки анчы ой, эки көз карашка бөлүнгөн депутаттардын жыйынтыгы менен экиге бөлүнүп кетиши мүмкүн. Эгерде бүгүнкү күндө ошол КСДП партиясы көп жылдык тарыхы бар партия чачырап кете турган болсо, экиге бөлүнүп кете турган болсо, анын бир эле күнөөкөр себепкери бул Атамбаев болот да. Ошондуктан бул жыйынды жашыруун, жашынып, баягындай кутум сыяктуу кылып өткөрбөй, ачык эле форумга партиянын иш чарасы катары өткөрсө, бул мынчалык чуу болмок эмес, мынчалык талкууга да алынмак эмес. Жашыруун жыйында эки маселе карала турганы айтылган. Биринчиси Сапар Исаковдун отчетун кабыл алуу боюнча өтүнүч. Экинчиси депутат Асылбек Жээнбековду партиянын катарынан чыгаруу. Мындан улам айрым саясатчылар, эгер Асылбек Жээнбековду партиянын катарынан чыгарып, же мандатын тапшырууга жеткиришсе, бул КСДПнын саясаттагы калган кадыр-баркын биротоло жоготууга алып келет деп чыгышты. Эми Асылбек Жээнбековду партиядан чыгарса, СДП партиясынын элдин алдында, шайлоочулардын алдында авторитети кетет да. Себеби жөнөкөй партиянын мүчөсүнөн мына Бакиевдин режиминин убагында депутат болуп, ошолорго каршы айтып жүргөн, канча кыйынчылыктарды көрүп, ошо СДП партиясынын бийликке келишине өзүнүн кошкон салымы чоң Асылбек Жээнбековдун. Андан бөлөк ошол жөнөкөй партиянын мүчөсүнөн жогорку кеңештин спикерлигине чейин жетти да. Ушундай эгерде партиянын мүчөсүнө ушундай мамиле кылышып мандатын алабыз деген болсо, СДП партиясы элдин арасында аброюн чоң жоготот да. Бул жакшылыкка алып келбейт да. Ошол СДП партиянын ичинде бөлүнүү, жаранууга алып келиши мүмкүн да. Атамбаев менен КСДПчы депутаттардын 1,5 сааттык жолугушуусунда учурдагы коомдук саясий абал, партиянын иштери жана президент Жээнбековдун кадр саясатына Атамбаевдин капачылыгы жана башка маселелер талкууланыптыр. Фракция мүчөсү Рыскелди Момбеков жыйындан кийин Азаттыкка телефон аркылуу ушуларды билдирди. Фракция лидери менен жолугуп, мындан кийинки партиянын багыты кандай болот, кийинки жумада политсоветтин саясий кеңештин мүчөлөрү менен андан кийин саясий кеңеште дагы курамында дагы өзгөрүүлөр боло турганынан жөнүндө айтып, жанагы төраганын орун басарларын шайлоо боло турганын айтып, партиянын ичиндеги ички саясаты кандай болот, ошол жөнүндө маалымат айтып берди. Анан бүгүнкү күндөгү саясатта дагы өзүнүн оюн пикирин билдирди. Албетте биз дагы өз пикирибизди айтып, ошо бүгүнкү күндөгү болуп жаткан ачууччундукты айтканга аракет кылдык. Таң калыштуу болуш керек мындай жолугушууда баягы бүгүнкү күндө коомдо болуп жаткан ачууччундуктун баардыгын Алмазбек Шаршеновке мен өзүм жеткизүүгө аракет кылдым. Бир эле мен эмес, Эльвира Жыргалбекова, Евгения Строкова, Марат төртөөбүз айттык бүгүнкү чындыкты. Чындыктын чылап ичсең таттуу болот, чыдап уксаң ачуу болот дегендей, чыдап укту, көп нерселерди неме кылдык. Анан кийин Алмазбек Шаршенович айтты, мындай жолугушуулардын пат-пат жолугуштурсак жакшы болот экен деп. Мен деле айттым, сиз президент болгон мөөнөтүңүздө бир дагы жол фракция мүчөсү менен жолуккан эмессиз.
бүгүн президенттен кеткенден фракция мүчөсү менен жолугуп атабыз. Албетте 2,5 жыл ичинде эмне деген гана окуялар болду фракция ичинде. Ал дагы көп чындыкты биле бербейт да. Тегерегиндегилер жөнүндө көп чындыктар айтылды. Мурунку өткөн келе жаткан немелер боюнча дагы саясаттагы кадамдар жөнүндө, саясаттагы адашкан адамдар жөнүндө айтылды. Айтор эң кызыктуу эки тараптын тең мындай толук канааттандырган жумуш жолугушуу болду. Жыйында Фарид Ниязовдун партиялык саясий кеңештин мүчөлүгүнөн четтетилгени айтылды. Себеп депутаттар ага нааразы экендиктерин айтышып, Атамбаевке даттанышкан. Мындан ары ал Апрель кайрымдуулук фондун жетектеп калмакчы. Фарид Ниязовдун саясий кеңештен чыгарылганын айрымдар көз боемочулук дешсе, айрымдар Атамбаевдин башаламандык саясаты эле дешет. Ушундай эле башаламан да, башаламан. Фарид Ниязовду барып чака дайындады, Кайрабек дайындады. Эми партиялык иштен ар жака фондко түзүп салганы. Булар мына кээ бирлер айтат, булар бир сценарий менен же план менен деп. Мен айтам, булардын планы да жок, сценарий да жок. Эртең менен буту бияк жака караса, бияка басат, башы бияк жака бурулса, ошол жака кетет да. Булардын азыркы учурдагы ушул башаламандыгы, ушул эле маселелерден силер акыркы 6-7 жылдын ичинде мамлекетибиз кандай башкарылып, кандай деңгээлде мамлекеттик саясат жүргүзүлүп атканын, мамлекеттик жанагындай чечимдер, стратегиялык жанагындай бизге чечимдер ушундай сапатта кабылданып аткандан мындай байкасаңар болот да. Эч кандай планы жок. Бүгүн эртең менен турду бияка, кечинде бияка. Анан бир да киши менен жакшы туруктуу иштете албайт Алмазбек Шаршенович. Атамбаевдин мамлекеттик резиденцияда партиялык жыйын өткөргөнүн сынга алгандар дагы жок эмес. Кыргыз тарыхында экс-президенттер мындай өзүн билемдик кылып, этикага сыйбаган аракеттерди кылган эмес дешет алар. Партиянын ушундай жыйыны болобу, фракциянын жыйыны болобу, ал өзүнүн мындай өткөрүлүүчү мыйзамдуу объектилеринде өтүш керек да. Анда Кыргызстандагы 200дөн ашуун партия барысы резиденцияга барып жыйын өткөрөлү. Же болбосо ушул 6 фракциянын барысы резиденцияда жыйын өткөрөлү деген эле бир башаламандык саясат жүрүп атпайбы? Бул эч кандай мыйзамга дагы, мындай эч кандай этикага да туура келбеген көрүнүш болуп атат. Экинчиден, акыркы маалыматтар боюнча ошол биздин экс-президентибиздин чакырган ошол СДПК фракциясынын жарымы барган окшойт терде жыйынга. Бул дагы абдан чоң мындай суроону жаратат да. Бул фракциянын, анын ичинде СДПК партиясынын ажырымынын абдан күч экендиги, саясий оюндардын башталгандыгы. Атамбаевдин депутаттар менен жыйыны болуп жаткан маалда премьер-министр Сапар Исаков экономикалык кылмыштарга каршы кызматынын төрагалыгына бир жума мурун Жээнбеков кызматтан алган Болот Сүйүнбаевди дайындады. Бул дайындоо президент менен кеңешилбеген чечим болду. Жана бул президент менен премьердин ортосундагы тиреш ачыкка чыккандыгынын далили дешүүдө эксперттер.